Айсулуу айым биздин Кудай буйруса мынакей алтын алса жашынакай болуп спортту таштаганча мына элибиз ошого колдоп турсак баардыгыбыз үмүт кылып бүгүнкү күндө рейтингде дүйнө жүзүндө 1-орунга чыкты. Ошондо эң күчтүү айым дүйнө жүзүндө бүгүнкү күндө ушул салмакта Айсулуу. Айсулуу спортту таштагандан кийин аны таарынтып кетирип жүрбөшүбүз керек биз. Ошол Айсулуу айымга суранышыбыз керек. Айсулуу, сен дагы мына элибиз сени жалпы колдоп берген, сен дагы айланайын кызыбыз, өзүңө окшоп бир 5-6 кызды чыгарып бер бизге. Мынакей сага 4 жылбы, 8 жылбы, мынакей сага шарт, мынакей сага зарплата, ошону чечиш керек чоңдор. Мен өзүм оюмду түшүндүрө алдым болуш керек. Аны сырт жакка, мисалы үчүн Айсулууну азыр казактар жана башка любой мамлекет миллион берип алып кетип калат эртең. Тренер болуп биздин кыздарды чыгарып берди. Ошону кетирбей биз кармап калышыбыз керек. Колдо бар алтындын баркы жок деген баягы кыргыздын макалдары бар. Ошол сыяктуу кармап калышыбыз керек деп мен ойлойм.